Өлкөнүн 3 ооруканасына медициналык жабдуулар берилди. Ал Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүүгө колдоо көрсөтөт жана өлкөнүн саламаттык сактоо системасын чыңдоого түрткү берет. Бүгүнкү бизден өткөрүлүп жаткан иш-чара бул COVID-19 оорусуна байланыштуу бизге медициналык жабдыктарды $190,000 алынган жабдыктарды бүгүнкү күндө өткөрүп берип атышат. Ал медициналык жабдыктар 3 оорукананын ортосунда бөлүндү. Бул бүгүнкү улуттук госпиталга видеобронхоскоп берилди. Ал эми Чүй областтык ооруканасына мобилдик рентген аппарат, ал эми Ош областтык клиникалык ооруканасына дезинфекциялоочу камералар берилди. Наш проект на протяжении 2,5 лет оказывает огромную поддержку в ответ на пандемию ковид. Биз саламаттык сактоо министрлиги менен бүт өлкө боюнча жүздөгөн дарыгерлер, медайымдар жана башка кызматкерлердин компетенцияларын жана билимдерин жогорулатуу үчүн иштөөнү улантабыз. Бүгүн тапшырып жаткан медициналык каражаттарыбыз да бүгүнкү күндө өтө керектүү заманбап аппараттардын бири. Буларды 3 ооруканага бөлүп тапшырдык. Улуттук госпиталь бейтаптардын жогорку дем алуу жолдорунда диагностикалык жана дарылоо манипуляцияларын аткарууга мүмкүнчүлүк бере турган жогорку технологиялык мобилдик видео бронхоскопко ээ болду. Жардам алдык, видео бронхоскоп, мобилдүү видео бронхоскоп алдык. Эң акыркы заманбап аппарат жана мобилдүү аппарат. Бул аппарат менен ооруларга ооруларды жанынан жылдырбай ордуна барып диагностика жана лечение жагынан жардам бере алабыз бул аппарат менен. Ал эми Чүй облустук ооруканасы чектелген шарттарда диагностика жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган мобилдик рентген аппарат алды. Ал эми Ош шаардык ооруканасына шейшептерди жана бейтаптардын буюм тайымдарын тазалоо үчүн атайын залалсыздандыруучу камералар берилди. Жаңы мобилдүү рентген аппарат алдык. Мындай рентген аппараттарыбыз бар болчу, бирок эскирип калган эле. Жакшы иштей албай кыйналып атканбыз, биз муктаж болуп атканбыз мындай аппаратка. Бул мобилдүү рентген аппараттын мүмкүнчүлүгү абдан кеңир экен. Кайсы жерде оору болсо, ошол жерге алып барып, аппаратты ошол жерден рентген тартып, жанында эле монитор бар экен, монитор аркылуу көрүп, дарыгерлерге абдан ыңгайлуу болуп калды иштеген. Дарыгерлерге эмес, биздин ооруларга дагы, пациенттерге да абдан ыңгайлуу болуп калды. Жабдуулардын жалпы наркы 15 миллион сомду түзөт. Бул жардам саламаттык сактоо системасынын туруктуулугун чыңдоо долбоорунун алкагында берилип жатат. Тутам Мелисов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.